бир жайга тура албаган. Бул накыл кептин түбү камгак өсүмдүгүнө барып такалат. Илгерки уламыш сөздөрдө айтылганына караганда, камгактан мынтип сураган экен: сен дайыма эле тоголонуп, жумаланып жүрөсүң. Теги кайда турактайсың? Кандай жерге коносуң? деп сураганда камгак жооп берген экен: менин жүрөрүмдү жел билет, конорумду сай билет деп. Өтө жеңил, салмагы жок нерсени да камгактай деп атай беребиз. Анткени камгак кичине эле жел болсо учуп тоголонуп кетет. Эми дагы бир аяк бошотор деген сөзгө токтоло кетелик. Аяк бошотор. Мындай мисал жүрөт, Айтматовдун Гүлсарат повестинен алынган экен. Бала балтегин чакырды. Ороскул атып салайынбы деп калат кээде. Мындай күн кетип үрбөй турган аяк бошотор иттин кереги эмне дейт. Тайтасы гана жакшы ит табылганча деп суранып маал катып жүрөт. Аяк бошотор. Демек, тамактан башканы билбеген. Аяк бошоторду алалык. Аяк бошотор. Демек, тамактан башканы билбеген жалкоо. Тамактан башканы билбеген жалкоо. Жалкоо. Тамак ичип гана бекер жүргөн адам, аякка куйган ашты ичип, аякты бошотуп гана курай башын сындырбаган бүлө. Кыргыз эли жалкоону жаман көргөн. Андайларды жек көрүп, жатып ичер, арам тамак, аш кеби деп мыскылдап макал чыгарган. Жалкоодон теңирим безиптир деп коркуткан. Жардылык жанга тынч экен, жатып ичер аш болсо деп кыялданган адамды мазактап сүйлөгөн. Тескерисинче, жамгыр менен жер көгөрөт, эмгек менен ер көгөрөт. Эмгек кылсаң эринбей, тоет кардың телинбей. Кулча иштеп бийче же деп толгон макал чыгарган. Адамдарды эринчээк болуудан, жалкоо болуудан качырган. Балам, кара борчо болсун деп эрке кылбай мал бактырып, жумуш кылдырып койгон. Дагы бир сөзгө токтололук. Пайгамбар барына азыр деген дагы бизде колдонулган сөз бар. Пайгамбар барына азыр. Демек, сага келдим, Марат, үйгө жүр, конок болуп кел. Албетте, мурункудай алдыңа тамак жайнатып меймандоочу чамам жок азыр. Пайгамбар барына азыр деген бас деп мен ошол жерге жете эледи дейт. Бул Жунай Мабановдун Келе болгон деген чыгармасы экен. Пайгамбар барына азыр. Пайгамбар барына азыр. Демек, көркөм чыгармалардан бул сөздү учуратып калсаңар, бул эмне болду экен деп жүрбөй, мына ушул сөздүккө кайрылуу керек. Пайгамбар барына азыр, барга ыраазы болуу. Барга ыраазы болуу. Барга ыраазы болуу, барга канагат кылуу, колдо бар менен сыйлоо. Бул накыл сөздүн төркүнү динге барып такалат. Анын жөнү мындай: дин ишениминде пайгамбар Кудай тарабынан адамдардын арасына үгүт иштерин жүргүзүү үчүн, динге үндөө үчүн жиберилген өкүл. Алар пайгамбарлар өздөрүнүн иштерин адамдар арасында таркатууда толгон азап тозокторду, кордуктарды көргөн имиш. Бирок ошонусуна карабастан өздөрүнүн иштерин уланта берген. Эмне жапа чекпесин бардыгын моюнга алган. Ал жапага чыдаган, боло турган азап тозокко даяр турган. Арабтар хазыр деген сөзүнүн бир мааниси моюнга алуу, даяр туруу. Бул негизги маани кыргыз тилинде өзгөрүп барга ыраазы болуу, макул болуу, колдо барды берүү деген мааниге өткөн. Анын диний мааниси жоюлган да жөнөкөй мааниге айланган. Пайгамбар барына азыр деген турмушта, тиричиликте көп колдонулат. Эми балтыр бешик бала дейт. Ушул сөздүккө токтоло кетелик дагы. 6 айлык болгон чак экен, балтыр бешик бала экен. Бул эл ырынан алынган экен. Балтыр бешик бала, бешикте бөлүнүп жаткан бала, бешикке чоңоюп аткан 7-8 айлык бөбөк. Эмне үчүн балтыр бешик? Балтыры аракетке келе элек, балтыры бешиктен чыга элек деген мааниде го деп ойлойбуз. Бала басып калганда аны балтыр бешик деп атабайт, а балким балтыр деген сөз балдур, балдыр деген сөздөн өзгөрүп калышы эhtимал. Балдур, балдыр байыркы түрк тилинде, азыркы уйгур тилинде мурун илгери деген мааниде.
Мурун бешикте жаткан деген сүйлөм, балдыр бешикте жаткан деген сүйлөм менен мааниси бир болгон чыгар. Уйгурда балдур келдим, мурун келдим деген сөз. Демек эми Хусейин Карасаевдин бул сөздүгүнө кайрыла берсек, аябай терең, мааниси терең. Демек биз түшүнбөгөн көп сөздөрдү мына ушундан карасак, бул сүрөттөрдө силер көрүп тургандай бул жерде Хусейин Карасаев атабыздын жаш кези менен бул жерде Айша апа, демек Хусейин Карасаевдин жубайы Айша апа. Мына бул жерде Айша апанын улгайган кезиндеги сүрөтүн көрүп атасыңар. Хусейин Карасаев ата көз өтүп кеткенден кийин 85 жашында ушул Айша апа компьютер үйрөнүп, ушул Карасаевдин мындай китептеринен жазылбай калган чыгармаларын баардыгын өзү басып чыккан кезде мына Хусейин атанын жаш кезин көрүп атасыңар. Бул улгайган кези. Бул Айша апа да жөнөкөй киши эмес, ушул кыргыз тилинде эң биринчи жолу стенографиялык сөздүктү түзгөн. Анан могу сүрөттү көрүп турасыңар, жаш кезинде эң биринчи киного тартылган биринчи актриса десек дагы болот. Демек мен баарыңарды үндөп кетели элем. Ушул Хусейин атанын Карасай сөздүгүн, накыл сөздөрүн демек өзүбүздүн жанагы столдон түшүрбөй турган китебибиз катары карасак бизге пайдага алып келет.